Андан кийин тамайым dedi. Тамайым деген бул тумарлар. Тумар тагынуу. Тумарга окшогон бардык ошондой тагына турган нерселердин баары. Эмне максатта? Bir baleni ketiriş üçün, baleden saqtanış üçün, aldın ala saqtanış üçün, je bolboso bale kelgen bolso, oğru kelgen bolso ошону ketiriş üçün. Ушул эки максатта. Түшүндүңбү? Ушул эки максатта тагынган тумарлар. Эми ушу тумарлардын өкүмү кандай дегенде, бул жерде хадистерде келет, ширк экендиги жөнүндө толтура хадистер келет. Алымдардын арасында ушундай талашсыз маселе, эгерде Kur'an менен сүннөттөн хадистен дуалардан болбосо, Kur'anдан болбосо, ал ширк экендигине талашсыз. Жөн эле бир кагазда бирдекелер жазып алып, азыркы күндө тумарларды ачсаңыз бакчылар жазат. Ар кандай нерселер чийип, бирдекелер чийип, цифраларды жазып, булар ширк. Булардын баардыгы ширк. Анткени эмне? Ал себеп болбогон нерсени себеп кылып атасың. Ал жөнөкөй нерсе, пайда зыян бере албайт. Ушуга окшогон нерселердин баардыгы ширк. Бул жөнүндө ушул хадистер. Алымдар түшүнгөндө хадистерде. Ат-тамайим ширк, тумарлар бул ширк дегенде ошол Курандан болбогон башка тумарларды айтышкан. Курандан болбогон тумарларды. Ал эми тумар Курандан болсочу кандай дегенде, тумар Курандан болсо кандай дегенде, алымдардын арасында талаштуу маселе, салафтардын арасында. Бирок бир нерсени билип коюшубуз керек. Курандан болгон тумарды эч ким ширк деп айтпайт. Çünkü Kur'an'dan bolgun tumardı şirk деп aytқан болбойт. Жана ошондой эле арам деп дагы keskin түрдө айтпаш керек. Шейх Ибн Усеймин ошо китаптагы шархында айтат, мен бул маселеде арам деп айта албайм ачык депчи. Салаф салихиндерде алымдар айтат, 3 ой бар дейт. Биринчиси Kur'an'dan болгон болсо болот деп уруксат беришет. Бул Абдуллах ибн Амр ибн Ас деген сахабадан ушундай риваят келген деп айтышат. Экинчи ой болсо Ayşe enebizin oyu, Kur'an'dan bolgon tumardı baleden saqtanış üçün emes, oru kelgenden keyin tagınsa bolot деп айтат. Oru kelgenге чейин эмес, oru kelgenden keyin tagınsa bolot дейт. Oru kelgenге чейин tagınsa болбойт дейт. Üçüncü oy bolsa Kur'an'dan bolsa dagы болбойт деп айтышат. Salaftardan. Üçüncü oy Kur'an'dan bolsa dagы болбойт. Ушул бул алымдардын арасындагы талаштуу маселе. Бул жерде биз бул талашты билгенде не максат? Талашты билгенде. Кайсы ойду туура десек дагы, не башка ойду туура эмес деп билсең, ошону туура эмес экенин баяндайсың. Бирок бир адам ошол ойду карманып аткан болсо, бир мусулман бүтүп аныбыз. Курандан болгон эмен. Ага каттуу чабыл жасап, ага душмандык кылуу деген нерсе болбош керек. Чүнкү ушундай маселени түшүнүшүбүз керек. Туура бул Куран азыркы учурда, өзгөчө азыркы учурда көпчүлүк тумарлар Курандан эмес, ошо бакчылар, ар кандай нерселер. Ошолорду сак болуп, шариятта садд зария деген далил бар. Ошол арамга түшүп калбаш үчүн, ушу Курандан болгонго уруксат берсек, адамдар жеңил карап атып, арамга да түшүп калбаш үчүн муну тоскон, тыйган жакшы да. Бирок бул башка нерсе, тыйган сен болбойт деп айтканың башка нерсе, бирок тиги башка ойду кармангандарга мамилең өзгөчө башкача болуш керек да. Чөнкү душмандык кылбастан.